Assalamu алейкум. Бул сабакта реле кандай иштейт, ошол тууралуу үйрөнөбүз. Азыр менин колумда 2 реле, 5 контакт реле, 4 контакт реле. Негизи булардын иштеши бардыгы эле релелердин иштеши бирдей болот. Булардын буттарын жайгашышы башкача болот. Азыр менин колумда ошол универсальный реле, мында ошо китайский реле деп айтып коюшат. 100 амперлүү 12 вольт 100 ампер реле. Бул релелер 24, 220 вольттагы релелер бар. Бул 12 вольт реле. Реленин мынакей бул жерде 4 контакт буту бар. 4 контакт бутунун карасаңыздар 3 буту окшош жайгашып турат, 1 буту карама каршы. Анан ар бир контакттарда номер бар. Мисалы бул контакт 30. Бул контакттын номери 87, бул контакт 85, бул контакт 86. Эми реледе бул реле эмне кызмат кылат? Реле бул электронный включатель. Качан релеге плюс менен минус берсеңиз, реле кошот. Реле кайсы контакттарды кошот? Реле негизи эле бардык буюмдар билебиз, электронный кандай нерсе болбосун, электронный боло турган болсо, ал эмне болот? Плюс жана минус менен иштейт, туурабы? Биздин релебизге дагы 86-85 контакттарына бунга плюс, экинчи 85-ине минус бере турган болсоңуз, реле 30ду 87ге кошот. Азыр мисалы мынакей 86га минус бердик, 85ке плюс. Муну улаганыбызда карасаңыз, мына реле азыр чыкылдаган мезгилде реле кошуп жатат. Реле кошкондо мына бул жерин караңыздар. Мына контактты көрдүңүзбү? Мына ушу контакт кошот, мына жер байкап туруңуз. Ошол контакт кошуп атат. Ошол контакт кошкондо бул жерде 30-чу цифрадагы контакт менен 87-ни бириктирип жатат. Эми теория боюнча кирген ток дайым 30дан киргизилет. 30дан мисалы плюсовой берип, кайра 89-тен чыгарылып кетет да. Мынакей. Азыр 30дан плюс берген болсоңуз, мисалы 30дан плюс берген болсоңуз, сиз релени кошо турган болсоңуз, мынакей 87-тен плюсовой чыгат. Эми аны текшериш үчүн мына 30ду дагы плюсовойго кошуп беребиз. Плюсовойго беребиз. Алгач мындай түшүнүктүү болуш үчүн мынакей 30ду обычно плюска бердик. Мына 30дан кандай ток кирсе 87-тен ошондой ток чыгат деп атпайбыз. Ошондо простой индикатор, мынакей контролька, массага кымчыдык. Мына экинчи бучу, мынакей плюска индикатор жанып атат. Эми караңыздар. Мына 87 азыр 30-чу контактка мына плюс келип турат. Мынакей 30-чу контактка плюс келди. Эми мына 87-те жок. Релебиздин 86 контагы массада турат. Эми азыр 85-те плюска бере турган болсок, мына 30дагы плюс 87ге кошулат дагы 87-тен плюс чыгат. 30дан келген плюс 87-тен чыгат. Азыр мындай айтканда 30 менен 87 негизи экөө бир зым. Данный время бир зым болгону азыр реле өчүк мезгилинде ортосу үзүк. Ошондо мынакей азыр 85-те плюска бере турган болсо, реле кошкондо мынакей 87ге плюс өтүп, мына контролькабыз жанып атат. Мына реле ушундай иштейт. Эми дагы түшүнүктүү болуш үчүн эми мындай кылабыз. Бул сигнал. Сигналга мынакей эки штекиди сайып, сигнал мисалы иштеш үчүн бир жагына минус, бир жагына плюс беришибиз керек. Ошондо биздин релебиздин 30-чу контагында азыр плюс турат, 30-чу контактта плюс турат. Мынакей 30-чу контагында плюс турат. Мына буттарында жаттасаңыздар болот. 30-чу контактта плюс турат. Эми 87-ден чыга турган плюсту сигналдын бир жагына улайбыз, сигналдын бир штекерине. Эми биз качан релени кошкондо бул контактка плюс келет. Эми бул сигнал иштеш үчүн 1 плюс 1 минус керек. Ошондо экинчи бутун минуска беребиз. Эми биз бул жагына бир жагына плюс бериш керекпиз.
мына реленин мисалы бир жагына плюс, бир жагына минус бериш керекпиз да, реле коюш үчүн. Ошондо биз кнопканы обычный кнопка минуска улайбыз. Экинчисинеки реленин бир бутуна улайбыз. Эми биз азыр кнопканы басканыбызда, кнопканы басканда бул контактка минус келет, туура? Бул контактка минус келгенде реле коюш үчүн экинчи бутуна плюс келиш керек да. Ошон үчүн мына азыр бул контактка кошобуз мынакей. Эми азыр биздин бул 85-чи контагыбызда реленин 85-чи контагына плюс бердик. Эми 86-га бере турган болсок, реле 30-чу контакттан келген плюсовойду 87-ден чыгарып сигналга жөнөтөт. Эми сигналда постоянный масса турган үчүн улап койдук да. Азыр сигнал иштеш керек. Мындай болуп иштейт. Көрдүңүздөрбү? Сигнал. Мына ушундай иштейт. Реле ушундай иштейт. Эми реле бул жерде реленин кызматы кандай деген вопрос жаралат. Реле бул мындай иштейт. Мисалы, баарыбыз эле билебиз, аккумулятор жанында предохранитель турган, реле турган шит бар. Ошондой эле мына мисалы руль деп элестетиңиз. Аккумулятор рульдан канча алыс? Нары бери ийилип барганда 2 метр, кайра келгенде 2 метр, 4 метр аралык бар. Ошол зым аккумулятордан канчалык алыстаган сайын, мисалы коюлуучу нерсе, сигнал машинанын алдында турат. Аккумулятор капоттун ичинде турат. Эми бул аккумулятордан плюсовой барып рульга барып, кайрадан келип сигналга барганга чейин 4 метр зым болот, туура? Ошол зым канчалык алыстаган сайын токтун ампери азайып кете берет. Ошондуктан реле коюлат. Реле безопасностька дагы жооп берет. Мисалы, плюсовой салонго кирип чыкканга чейин баягы жылчыктардан, баягы тинекелердин мындай коронка кылып тешип, ошол жерлерден алып өтөт да, ошол жерлерге тийип, замкание болушу мүмкүн. Ошондой нерселерден дагы сактайт. Релени аккумулятордун жанына коет дагы, аккумулятордан через предохранитель релеге плюсовой берилет. Экинчи бутуна через замок берилет, плюсовой. Рульдан келген минус ошол жерге келип уланат. Ошондо биз рульду баскан мезгилибизде бул жактан бир гана рульдан сигнал келет, обычный сигнал жансын деген команда келет. Команда келгенде ана бул жерде силовой токту ошол бойдон экинчи контакттан чыгарат. Бул контакттан дароо барып ошо сигналга барат. Ошондо сигналдын экинчи штекери силовой массада турган болот. Сигнал катуу чыгат да. Бир сигналбы, эки сигналбы, ошо катуу чыгат. Мына реле ошол дистанционный управленияга атайын коюлат. Реле дагы ошол реле усилить этет деп дагы айтышат. Реле негизи усилить этпейт. Болгону аккумулятордун жанында турган үчүн дайыма ошол аккумулятордан келген силовой токту, аккумуляторга канчалык жакын болсо ошончалык токтун ампери чоң болот да, силовой болот. Ошол токту болгону ошол эле жерден туруп сигналга жиберген үчүн, мисалы, ата аккумулятор сигналга чейин жата 1,5 метр болот да. 1,5 метр, ошондо 2,5 метрди утат да. Анан бул ичиндеги контакттары баягы рульдун контакттарынан караганда бир кыйла жакшы болот. Анан ток өткөрө турган силовой мощность дагы жакшы болот. Бул 100 ампер деген бул өтө контакттары аталат да. Мисалы бул 100 ампер дегени, мисалы, бир обычный лампочка заводской 55ке 60 болот. Ошондой лампочкадан 2 лампочканы жандырып тура алат деген да. Ошончалык реле көп токко чейин көтөрүп иштетип тура алат. Мына ушундай реленин иштеши ушундай. Сигнал боюнча дагы өзүнчө видео болот. Андан кийинчерээк тартып чыгарабыз. Антан өзүңөр түшүнгөнүңөрдү WhatsApp номери болот. Ошо WhatsApp номерден голосовой кылып, же болбосо өзүңөр эгер үйдө мүмкүнчүлүк боло турган болсо, мындай кылып алып туруп сигнал, реле штекер, мындай включатель, же болбосо машинанын өзүнө монтаж кылып туруп дагы видео форматта жөнөтсөңөр болот. Ошо кемчиликтерин айтып, иншалла чогуу үйрөнөбүз.